74 эмес. Министрлик пневмониядан каза болгондордун санын тактады. Бүгүн айтылган статистикага соңку 3 айдын ичинде Ысык Көл облусунда каза тапкан 17 киши да кошулуп калган. Саламаттык сактоо министрлиги пневмониядан каза болгондордун санын тактады. Ага ылайык бир күндө 74 эмес, 57 адам көз жумган. Бүгүн 15 июлда брифингде коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнур Ахматова өткөн сутканын ичинде өлкөдө 74 адам пневмония оорусунан кайтыш болгонун айткан. Министрлик бул статистикага соңку 3 айдын ичинде Ысык Көл облусунда каза тапкан 17 киши да кошулуп айтылганын билдирди. Натыйжада өпкөнү сезгенткен оору кечээден бери 57 адамдын өмүрүн алганы такталды. Ал эми COVID-19 оорусунан акыркы суткада 11 адам көз жумду.